Азыр эртең менен саат 8 план боюнча биз азыр чыгабыз. Бул жердеги балдардын бардыгы асказоонун үстүнөн аркар кулжалардын бардыгын айдап түшөт. Эгер сеткага ошол аркар кулжалар илинип калган болсо, мынау менен көзү жабылат дагы. Могу атайын алынып келген ошенниктер моюнуна илине алат. Бул жерде атайын өзүнүн сандары бар. Анан өзлөрү айткандай, айтыстар айткандай, бул кайсыл аркарга же кулжа илинген болсо, алар кайда жүргөндүгү, эмне кылып жүргөндүгү бардыгы билинип турат экен. Өкмөттүн аркар кулжа тоо текелерди изилдөө программасынын негизинде аңчылык департаментинин кызматкерлери 2 кулжаны тоорго түшүрүштү. Кулжалар Акшыраак сырт өрөөнүнөн кармалып, спутниктик GPS каргылар салынды. Бул каргылар аркылуу кулжалардын ички-тышкы миграция жолдору, деңиз деңгээлинен канча метр бийиктикте жүргөндөрү, алар жүргөн жердеги аба ырайы, жайкысын, кышкысын көчүп жүрүү жолдору аныкталат. 5 атайын спутниктик каргы ошейник деп коет, ошондой сатып алганбыз. Ар бир спутниктин баасы 3000 евродон турат. Ошолорду бүгүн ушул 5 кулжага салсак деген максатыбыз бар. Экөө ушул Ысык-Көл областында болот. Экөө Нарын областында болот, Аксай районунда. Бирөөсү ошол Нарын областынын Арпа районунда ушундай пландаштырып атабыз. Өкмөт кабыл алган программага ылайык Кыргызстанда 3 түрлүү аркар кулжа жашайт. Алар Цеверци, Тянь-Шань жана Марко Поло породасындагы аркар кулжалар. Бирок бышыкталган эмес. Аны билип генетикалык анализ жүргүзүү үчүн кулжалардын каны алынды. Кан Америкага жиберилип, аныкталган соң Кыргызстандын аркар кулжаларынын породалары аныкталат. Промеры снимем, возьмем генетический анализ, оденем ошейник и выпустим. Ошейник активируем. Негизи Ысык-Көлдөн 2, Нарындан 3 кулжага каргы салуу пландалган. Бирок азырынча 2 кулжа эле кармалды. Мергенчи Акчылтой Айтымда бул каргылар кулжаларды топтон бөлбөйт. Анткени атайын ылайыкташтырылып жасалган. Кулжалар берки башка ошейниктерде болсо, эме постоянно эме чыгарып турат экен, луч чыгарып туруп, мындай сигнал чыгып турат экен да. Аны башка кулжалар жолотпойт, анысы эле кубалап ийет. Андан кулжалар үркүп турат да, башка кулжалар. Ошон үчүн анан жалгыз жүрүп, аны каршыда жеп коет. Анан ошон үчүн анын пайдасы азыркы ошейниктер жакшы. Эгер каргы салынган кулжа 3 саат жансыз болсо, дароо белги берилет. Ал эми туура 2 жылдан кийин каргы кулжалардан өзү эле түшүп калат. Эске салсак, аңчылык департаментинин кызматкерлери 3-чү жолу сырт өрөөнүнө барганында торго кулжаны түшүрүп кармай алышты. Буга чейин 2 жолу болгон аракеттин үзүрү болгон эмес. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Акшыраак сырт өрөөнү, Ысык-Көл облусунан.